Эр адам кандай болушу керек? Ардактуу достор, кандайсыздар? Барыңыздарга 10 мүнөттүк подкастта салам айтам жана YouTube каналды угуп жаткан досторубузга салам. Эгер каттала элек болсоңуз, анда подписация бөлүгүн бассаңыз дагы катталып койгонду унутпаңыз. Күнүгө эртең менен свежий жап-жаңы подкасттарды сиздерге чыгарып берүүгө даярбыз. Мен бир аз үнүм ооруп турат, тамагым, бирок ошентсе да кечирим сурайм жана сиздерге бүгүн да болсо эр адам кандай болушу керек деген теманын тегерегинде сөз кылалы деп турам. Өзүңүздүн пикириңизди ылдый жакка комментарийге жазыңызчы. Эр адам кандай болушу керек? Кандай дейсиз? Көпчүлүк үй бүлөлөрдө ар кандай курактагы балдар бар, Алардын кээ бири көңүл бурууга гана эмес, жана энесинин даанышмандык менен үйрөтүүсүнө, ошондой эле атасынын өтө токтоо жана досторчо мамиле кылышына дагы муктаж. Кошуласызбы буга? Үйдөгү 5 бала болсо 5 бала көз алдыбызга келди го, Бирок аталардын аз гана саны буга өзгөчө маани берет. Алар өз милдетине маани бербегендиктин айынан төшүктүн оордугун энелерге жүктөп коюшат. Ошол эле убакта өзүнүн көздөгөн максатын орнотуш үчүн анын кылган иштерин сындап жана айыптоого укуктуу ойлошот. Көрүнүктүү сезимдеринин жоопкерчилигинин кыйноосу жана ар дайым сөгүш угуу, бактысыз энени жана жубайды байкоосуздан же кокустуктан кылып алгандыгы тууралуу өкүнүп, айыптуу болуп турууга алып келет. Ошол эле учурда берилген жагдайда туура иш кылган болсо дагы кандай иш кылбасын, туурабы туура эмеспи айырмасы жок. Өзүнө берилген өтө көлөмдүү иш-аракеттер жогорку баага жана кубаттоого татыктуу болсо дагы, жолдошу өз милдетине карабай, жубайы экөөнүн тең милдетини аткарат деп жүктөп койгондуктан анын үстүнө кайгынын булуттары жүктөлүп жана айыпталууга дагы байкуш эне кабылып калышы ыктымал. Көпчүлүк эркектер аялдары бүтпөгөн үй тиричиликтери менен боло берип өздөрүн камактагыдай сезишерин, кагылышкан кыйынчылыктарын жана түйшүктөрүн толук түшүнүшпөйт. Көп учурда эр адамдар үйүнө ыраазы болбой келет, Эгерде тамак өз учурунда берилбей калса, бир эле учурда үнөмдөөчү үй кызматчылык, тамак бышыруучулук кесиптерди аткарып чарчаган жубай анан ар кандай зекүүлөрдү укканга дуушар болуп калат да. Эмне кылдың деген, Жалы катуу эр адам өзүнүн чарчап чалдыккан жубайынын колунан баланы ала коет, үй бүлөнү эртерээк тамактандырат, тамактандыруусын талап кылышы мүмкүн. Эгерде бала атасынын колунда тынчтангысы келбесе, ал аны бөпөлөп сооротуп коюуну өз милдети деп эсептеп да койбойт да. Ал баланын ыйлаактыгынан, энеси канчалык кыйналары тууралуу ойлонуп да койбойт. Бирок чыдамсыздык менен минтип чакырат. Апасы, балаңды ал, деп. Көп угасың ушул сөздү. Эмне, бул бала анын деле баласы эмеспи? Жаш учурда менин балам да деп калат, Эмне, милдет чыдамдуулук менен кыйынчылыктардын бөлүгүн өз балдарыңды тарбиялоодо алып жүр деп буйруп жаткан жокпу? Үйдө көлөкөчү, томсоргон өкүмчүл ата же күйөө өзүн өзү сүйүүчү болсо, өзүн гана бактысыз кылбастан бүт үй бүлө мүчөлөрүнүн жашоосуна дагы кайгыга салып коет. Атасынын эң начар мүнөзүнөн аялы ден соолуктан ажырайт, капалуу дайыма, балдары ачуулуу болуп калышат. Эртедир кечтир ал үй бүлөсүнөн ушундай эле көңүл бурууну кайра ооруп алат. Нааразыбы? Нааразычылыкты алат, Эгерде силер мээримдүүлүк көргөзүүнү, сергектикти жана боорукерликти алсыздык катары эсептеп, өз жубайыңар менен жылуу, жумшак, кайрымдуулук жана сүйүүдө сүйлөшүүдө өз даражаңарды түшүрүп алам деп ойлосоңор, анда силерде чыныгы кайраттуулук жок жана кишилик кадыр жөнүндөгү оюңуз туура эмес. Мээримдүүлүк жакшы иштерди аткарууда, бүтүрбөй таштап коюу адаттары алсыздыктын көрүнүшү жана мүнөздүн кемчилиги болуп саналат дешет. Караңызчы. Силер алсыздык катары баа берген сапаттарды кудуреттүү, Кудай чыныгы, сылыктык катары эсептейт. Эркек адамдар өз жубайыңарга руханий өмүрдө өмүр сүрүүсүнө мүмкүнчүлүк бергиле. Өзүңөрдүн жубайыңардан жана балдарыңардан өтө эле көп нерсени күтпөгүлө. Өкүм чыгарбагыла. Эгерде силер боорукер,
кубанычтуулуктун рухун сактап, алар менен ынактык жана сыпаякерчиликте сүйлөшө турган болсоңор, мына ушундай кылуу аркылуу силер өз үйүңөргө бактысыздык менен кыйынчылыктын булутунун ордуна күн нурунда жаркыраган жарык алып келесиңер. Өзүңөрдүн жубайыңарга кылган мамилеңер тууралуу ойлонуп көрүңүз. Силер өзүңөрдүн оюңарды бекем кармап, акыркына чейин кое бербей, жана жубайыңардын көз карашы бир салмакка ээ болгонун каалайсыңарбы? Жубайыңарга ишеним билдирип, жана балдарыңарды анын ой пикирин колдоого үйрөтпөйсүңөрбү? Баштагыдай ага мамиле кылбай, бийлик башкарууну өз колуңарга алууну каалап, жана аларды темирдей бекемдикте кармап турасыңарбы? Анда силерге сылыктык жана жапакерчилик сезимдердин пайдалануу өтө зарыл. Эгерде эр адамдын өз жубайына болгон мамилеси зөөкүр, талап кылуучу, кыйкымчыл болсо, анда ал сый көргөзүүгө, жакшы көрүүчүлүккө ээ боло албайт. Жана жубайлык мамиле жубай үчүн жийиркеничтүү да болуп калышы мүмкүн. Караңызчы, жубай өз жолдошун өзүнүн боорукер досу болууну каалабагандыктан сүйбөй калат акыр аягы. Эркек адамдар кам көрүүчү, ынталуу, ар дайым бекем, ишенимдүү, көңүл жубатуучу адам болушу керек. Аларга тилектеш болуп, сүйүү көргөзүү берилген. Эгерде эркек адамда асыл мүнөз, таза жүрөк, жогорку акыл боло турган болсо, ал үй бүлө мамилесин сөзсүз бактылуу кыла алат. Кызык достор, кээде ушул үйдө атасы жокто балдары куунап, жыргап, күлүп, жайнап, сүйүнүп, апа деп жыргап калат. Келинчегинин да маанай жайдары. Качан атасы үйгө келгенде баарынын көңүлү суз боло түшөт, баары өз жайларына кирип кетет, ашыкча эч ким сөз сүйлөбөйт. Энеси болсо атаң кетсин, атаң жокто сүйлөшөлү деп акуш болушунча конфликт чыгып кетпесин деп аракет кылат. Ошентип отуруп, аялдын да ден соолугу бузулат, өзүн өмүр бою бактысыз сезет. 50 жаштан өткөндө мен эмнеге жашадым деп кайгырат. Мамиле адамдын мүнөзү бирок канча адамдын жашоосуна таасир берет. Эркек дагы, аял дагы эле ошол. Аялга дагы, эркекке дагы ушул тиешелүү. Эгерде үйдө атасы, энеси өзүнүн мүнөзүн баягы зрелый адам катары алып жүрбөсө, жетилген адам, чоң адам катары, анда ал үй бүлөдө көптөгөн көйгөйлөр болот. Эркекке дагы, аялга да тиешелүү. Кээде баягы эрке мүнөздөр болуп калат го, эрке мүнөз. Жоопкерчиликти алгысы келбейт, эчтик болбойт, кылып койсо эмне экен, каалаганымды кылам, мага эч ким эч нерсе дей албайт. Эмне экен, балаңды карабайсыңбы, окутпайсыңбы, минтпейсиңби? Мен акча таап келип атам, демек калганын баарын сен кылышың керек деген. Жок, достор. Кээде тескерисинче акча таап келген оңоюраак, үйдөгү болгон түйшүктү моюнга алганга караганда. Ошондуктан бул жаатында дагы ойлонушубуз керек. Бул жаатта дагы мырзалар ойлонгон жакшы. Баланы тарбиялоо бир гана келинчегимдин милдетиби? Келинчегим өзү үчүн төрөдү беле? Бул келинчегимдин эле баласыбы? Же менин ордум кайда? Мен кандай орунду элем? Акча табуу элеби? Ойлонуш керек. Азыркы заманда бул гендерное равенство, ген жактан мындай бирик, кандай десем, теңелүү болуп бара жатпайбы? Эркектер мурун акча тапса, азыр аялдар алардан кем эмес таап калды. Эркектер мурун иштесе, азыр аялдар кем эмес иштейт. Ошондуктан бул жаатында дагы эркек өз ордун, кадыр баркы менен, Кудайдан корккон жашоосу, ачык мүнөзү менен өз кадыр баркын сактаганы жакшы. Достор, биз сиздер менен бул подкастты дагы жыйынтыкташуучурга келдик. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Айымдардан сурайлычы, чыныгы эркектин мүнөзү кандай болушу керек? Ылдый жакка жазыңыз, биз күтөбүз. Жана мырзалардан да сурайбыз. Үй бүлөдө сый урматка ээ болуш үчүн сиз эмне кыласыз? Ошон менен чогуу +1 301 760 60 70 сандары дагы кызматта. WhatsApp ал жака дагы суроо, сунуштар болсо калтырыңыз. Жана Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыздар. Достор, баарыңыздарга көңүлдүү күн, көңүлдүү кеч, көңүлдүү сааттарды каалайм. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.